Кутман күн достор. Жана Америкада бир бала кутман күн достор деп эле чыгыша берет го. Ошол сыяктуу кардын деле акыркысы калды окшойт мындай. Кандай десем, быйыл көп деле кар жаады го. Ушул сиздердин оюңуздарда ушу Кыргыздын Манас илими боюнча ар түрдүү мисалы кээ адамдар жан дүйнөгө салып чечмелеп атат, кээ бирлер сырлар катылып атат Манаста. Манастын мезгилдеринде жанагы тогул, тогошуу ошол жактагы улуу сырлар азыркы доордо ачылып атат дегендей, же ошол этапта жашоодуу азыркы бизге буйрулган сыяктуу көптөгөн сырлар катылган да, ар бир эпосто эле эмес, ар бир сөзүндө сырлар катылып атып атпайбы? Эгер ошол боюнча ой толгоолоруңар болсо жазсаңыздар болот. Анан кандай кылсак ошол өзүбүз дагы ушул илимди сиңире алабыз. Кандай кылсак ушул илимди өзүбүздүн балдарыбызга бере алабыз. Себеби биздин мисалы билесиздер да, Кыргызда көкжал деп коет. Көкжал деген бул артка кайтпас, тайманбас, коркпос. Ал ошол алдыда өлүм күтөт, аны вперед алдыга кетет дегендей. Ошондой көкжал бир азамат жаш наристелерибизди тарбиялап чыгышыбыз керек да. Коркуу деген бул кор болгон куттар, адамдын кутун Кыргызда деги коркуу сезими болгон эмес да. Ошондой бири-бирине аяоо, борборуу, кыргыз элиндеги мындай актай болгон актык, айкөлдүк, арулук, ыйыктык. Ошон үчүн биздин жерибиздин ыйыктыгын карасаңыздар, кандай сонун. Ушул көк мейкин сөлөкөт чексиз кудурет дегендей, көк мейкиндин тынчтыгын жан дүйнөгө салып жашоонун образына салып койгон. Мына ошону кантип биз урпактарыбызга жеткире алабыз? Ошолор боюнча оюңуздар болсо жазыңыздар.